Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак Ордо 2 конушунда турабыз. Ушул жерден стенасы көтөрүлгөн үй жана 4 сотук жер менен сатылаттыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биздин бул сатылуучу үйүбүздүн азыр жайгашкан жерин сиздерге көргөзө кетейин. Азыр мен турган жер 139-маршрутка өткөн көчө тугандар. Ушул көчөдөн 139-маршрутка өтөт батышка карай. Сиздер эгер шаардан келсеңиздер, Биримдик көчөсүнөн чыгып эле сол тарапты карап барсаңыздар, бул жакта бир мечит көрө аласыздар. Ошол мечиттен өткөндөн кийинки биринчи көчө менен түштүктү карай басканыңыздарда Данияр 7-көчөсүндө биздин сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Видеонун акырына чейин күзөтүп лайктан басып туруңуздар. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге калган маалыматтарды да берем тугандар. Мынакей тугандар, сатылуучу үйүбүзгө жетип келип калдык. Сиздерге биринчи конуш жөнүндө бир аз маалымат берейин. Бул конуш Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Түштүк тарабында Достук айылы, түндүк тарабында Ак Ордо конушу жайгашкан. Анан бул жакта суу, свет бар тугандар. Мынакей. Газ бир 7-8 көчө ылдыйраак келген. Бул жакка да жакындарда келет деп айтты үй ээси. Анан мектеп кошуна айылга Ак Ордонун мектебине барышат экен. Бул айылдын өзүнө деле жер ажыратылып, фундаменттери куюлуп, уже жакындарда бүтүп калат деген маалыматтарды берди. Бул жака 139-маршрутка Бишкек шаарынан келет тугандар. Үйүбүз жөнүндө маалымат берейин. Үйүбүздүн жерин аянты 4 сотук. Кирпич менен толук түрдө тургузулган. Фундамент 1 метрден бийигирээк куюлуптур тугандар. Сейсмопоиз и колонналар да куюлуптур. Андан ары адресин айтпадым сиздерге. Бул үйүбүздүн адреси Ак Ордо 2 конушу, Данияр 7-көчөсү 135-участок экен. Документтери боюнча ушул үйдүн ээси деген документ бар. Ушул участоктун ээси деген документ бар, бирок кызыл китеби жакын арада келет дешти. Өзүңүздөр деле жаңылыктардан акыркы жолу угуп жаткан болсоңуздар керек. Президентибиз ушул жылдын май айына чейин кызыл китеби жок үй жерлерге бергиле деген буйрукту чыгарды тугандар. Андан ары азыр сиздерге ички тараптарыны көргөзөйүн. Бул үйүбүз өзү негизи 2 этажга расчет алынган тугандар. Кирпичтер 1,5 катар болуп, ички тарабы да 1,5 катар, тышкы тарабы да 1,5 катар болуп коюлган. Көрүп турганыңыздарда жана эле айттым, өйдө тараптары сейсмопоиз куюлган тугандар. Андан ары киргениңиздерде эле биринчи бөлмө холго расчет алыныптыр. Мынакей. Андан кийин ошол эле жерден оң тарапка карап кирсек, биздин дагы бир бөлмө. Асты жагы подвалга расчет алынган тугандар. Чыгыш тарабынан жана түндүк тарабынан 2 терезеге да месте калтырылган. Андан ары кайра эле бул жака чыгып, оң тарапка киргенде биздин дагы бир бөлмө, залга расчет алынган экен бул жак. Ушундай көрүнүштө. Ушул эле залдан чыгып, түз эле бул жака кирсек, санузел жана паровой отоплениянын топкасыга бөлмөлөр калтырылган, расчет алынган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Үйүбүздүн узун туурасы 11,9 экен тугандар. Ал жөнүндө айттымбы, айтпадымбы сиздерге? Эми андан ары эгер кааласаңыздар, өйдө тарабына дагы 1 этаж кошуп алсаңыздар болот, кимден ким алса. Жана айткандай эле, үйүбүз 2 этаж үйгө расчет алынып куюлган. Кирпичтери калың, өйдө тараптарга сейсмопоиз колонналар куюлган дедим. Мен кайра эле үйдүн тышкы тарабындамын тугандар. Азыр сиздерге границаларын көргөзөйүн да, анан баасын айтайын тугандар. Үйдүн границаларынын бардык жерине казык кагылган тугандар. Кимден ким сатып алса, келсеңиздер 4 сотук жерди сиздерге ажыратып берет. Бул түштүк границасы тугандар. Мындай бир видеого көргөзө кетейин. Бул үйүбүздүн түштүк жактан көрүнүшү. Бул жакта да бир эшик коюлуптур. Мынакей. Бул батыш границасы тугандар. Бул үйүбүздүн баасына $25,000 деп атышат. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. $25,000 десе эле ошол баага сатабыз деген эмес. Звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот тугандар. Анан
бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Ал жака да базар жокто издеп кирсеңиздер, ушул сыяктуу жана башка сатылуучу үйлөрдүн кыскача маалыматтары жана сүрөттөрүнү көрө аласыздар туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.